Эсенгул мырза, мынакей Талас облусунда моундар аралык мелдеш алгачкы ирет өтүп жатат. Өзүңүз ушул жерде баш көз болуп жүрөсүз. Мелдеш кандай өтүп жатат? Ушуга токтолсоңуз. Эми мелдеш жөнүндө айтсак, мелдешке Талас областы боюнча 25 команда катышып атат негизи. Кече ошо 25 командадан иргелип, бүгүн 8 команда калды. Оюндар өзү жакшы, бул оюн жакшы оюн экен негизи. Шуну калтырбай уюштуруп, жыл сайын өткүзүш керек экен. Муну Талас областында 92-жылкылар уюштуруп берип атат негизи. Ошо балдарга рахмат. Алла ыраазы болсун ошол балдарга. Анан эми ушу эң главный кызыгы жок, жакшы өтүп атат. Погода жакшы. Сонда мага оюн жакты негизи. Мындай. Буга чейин команда, райондор, айылдар аралык мелдештер байма-бай өтүп келген. Анан мунун алардан өзгөчөлүгү эмнеде экен? Бул башкачараак болот экен да, бул биринчи өтүп атпайбы негизи. Псковдон бир сонун бир кызык көрүнүп атат негизи. Азыр урматтуу германдар бир саналуу. Бул командалар бир тегиз болуп, мыкты балдардын баары ар кайсы командага бөлүнүп кетет экен баары. Бир командада жок. 25 командага бөлүнүп кетти ошондо. Сонун одан кызык оюн болуп атат. Таза. Сиздерде дагы кызыгуу болуп атат. Кызыгуу болуп, мен оюндарда да күчтүү өтүп атат негизичи. Сонун эми сөз менен жеткиле негизи. Одан жакшы сонун оюн болуп атат негизи. Бул оюнду мындан ары өнүктүрүш керек деген ойдосуз. Сөз жок өнүктүрүш керек. Муну таштап койбош керек. Бул эң биринчиден областтын ынтымагына жакшы экен негизи. Мына азыр Талас областын баш аягы тааныбайт да бири-бири. Эмнеден баары таанышып, ар кайсы поколение өзүнчө группа ачышып сүйлөшүп, муга дайынданышып баары тренировка кылышты. Ынтымакка келишет. Ынтымак сонун ынтымак экен негизи балдардын баары. Жакшы негизи. Ушул оюнду эми калтырып койбой улаш керек да. Эми буюрса мына 3-ден 10-на чейин ишкекте болот деп атат негизи. Айда болсо дагы анан билинет да кандай болот эми. Талас областынын ичинде буюрса мына балдар улай иштешип атат негизи. Калтырбай дагы жакшы эле. Ийгилик каалайбыз анда. Рахмат сизге. Рахмат, сага да рахмат.